бизге эмне үчүн логикалык ой жүгүртүү керек? Менде ушундай суроо бар да силергечи. Биринчи билип алалы, эмне үчүн керек? Ал окуганда окуй беребиз да, анын эмнеге керек экенин билбей эле окуй берсек, анын эмне кереги бар, чынбы? Аны окубай эле эсеп чыгара бербейлиби? Логикалык ой жүгүртүүнү буга чейин деле окуган эмеспиз. Анан эми азыр деле убакытты коротуп эмне кылабыз, чынбы? Так, мени иштетиш үчүн ойлонсок дейт, жашоо логика дейт Арслан. İnsan болсо мени иштетиш үчүн дейт. Машрапкан маселелерди жакшы чыгаруу үчүн. Айназик жоопту тез туура табыш үчүн дейт. Бардык нерсени маанисин чагып түшүнүү үчүн дейт Алина. Бекназар ой жүгүртүүнү өстүрүш үчүн. Жакшы, бул жооптордун бардыгын камтыйт өзүнө. Логикалык аркылуу ортодо жеңил, логика дезде керек дейт. Аң сезимди башты эртерээк иштетиш үчүн жүрө бербей дейт. Так. Эми балдар мындай да, бизди көптөгөн маалыматтар курчап турат да балдар. Анан бизге дайыма жаңы илим керек да, дайыма жаңы илим керек. Мисалы үчүн велосипедди тебеш үчүн деле илим керек, тамакты жасаш үчүн деле илим керек. Кыскасы, ар бир нерсени мындай илими бар да. Мисалы үчүн ар бир нерсенин өзүнүн илими бар. Анан ошол илимин үйрөнүп туруп сен кыла турган болсоң, результат аласың да. Мисалы үчүн сен бир нерсени мисалы үчүн билбей элечи 50 жыл, 40 жыл кыйналып жүрө беришиң мүмкүн. Анан эгерде кичине эле жарым саат же 10 мүнөт илим алып койсоң, сен ошол 40 жылдан бери туура эмес жасап жүргөнүңдү билесиң да, мисалы. Эми карабайсың, илим ала турган болсоң, ошончо жылдагы мындай канчалаган жылдагы нерселер туура эмес жасалып атат да. Анан ошол логика деген бул ой жүгүртүүнүн мындай, бул илим, бул өзү дагы илим. Анан баягы чындык анан калпты ажыратыш үчүн керек да булчу. Сен мисалы үчүн сага бирөө айтат да келипчи, мындай элементарный эле эмне деген сөздөр болот. Мисалы, толтура барыңарга жакшы көргөн сүйүү темасын козгой турган болсок, мен сени сүйөм деп айтса, мисалы үчүн элементарный. Бул чынбы же жалганбы сен кантип билесиң аны? Кантип билесиң? Кана жооп бербейсиңерби? Бирөө келип айтып атат да, мен сени сүйөм деп. Анан бул эме да, бирөө айтып атат да, анан бул маалымат да, маалымат. Анан сен ошол айткан маалыматына жараша сен иш кыласың да, чынбы? Мисалы үчүн кандайдыр бир чечимди кабыл аласың. Анан ошол чын болсо бир, чын эмес калп болсо башка. Анан билбейсиң да. Анан көздөрүнөн билинип калат дейт, мисалы үчүн. Азыр ушул көздөрүнөн билинип калат, азыр ушуларды да көрөсүңөр. Жалган айткандай боло берет дейт, ойлонуп анализ жасайсың балким. Азыр кантип анализ жасайбыз көрөбүз да, ошо чын эле сүйөбү, сүйбөйбү, сынап айтышы мүмкүн, кылган мамилесинен дейт. Азыр балдар карагыла, мындай кылабыз. Мисалы үчүн бизге дүйнө мындай эмеде, дүйнөнү таанып билүүнүн эки деңгээли бар да балдар, эки деңгээли бар. Биринчи деңгээли балдар, биринчи деңгээли сезимдер аркылуу кабыл, сезимдер аркылуу. Экинчиси болсо абстрактуу ой жүгүртүү аркылуу. Биз мисалы үчүн дүйнөнү биз ошол эки жол менен кабыл алат экенбиз да. Биринчиси сезимдер аркылуу кабыл алат экенбиз,
экинчиси абстрактуу ой жүгүртүү аркылуу кабыл алат экенбиз. Эми менде силерге суроо мындай да, кийинки суроо. Сезимдер аркылуу кабыл алуу дегенди кандай түшүнөсүңөр силер? Бул эмне өзү? Так. Эмоция менен башкача айтканда дейт. Эмоция деген эмне анда? Бир нерсени болоорун билгенди дейт. Эмне болоорун кантип билесиң сен? Очки сезим дейби? Жүрөк каалаган нерсени кылуу дейт. Вообще кошмар. Ушинтип ой жүгүртсөңөр. Так. Тамашалап атам. Жакшы эле варианттарды айтып атасыңар, таарынып калбагыла, мындай кичине силер дагы күлүп отурсун деп айтып атам да. Өзүңдүн сезимине карата кабыл алуу. Кандайдыр бир кайгылуу, кубанычтуу сөз айтылса дейт, же бирөөгө айтсаң сезимге эмоцияга баткан дейт. Так, Айнагүл туура айтты, азаматсың. 5 органыбыз менен сезебиз. Көзүбүз, мына биринчи карагыла, көзүбүз эң биринчи, андан кийин кулак, көрдүңөрбү? Информация эң биринчи көз менен кирет, эң үстүндө турат, карасаңар. Мына Аллах ушундай жараткан да, көрдүңөрбү? Экинчи кулак, экинчи деңгээлде. Үчүнчү мурун, оозубуз дейт, бул анан мурунубуз, денебиз. Денебиз дегенде ушу тери менен сезесиң да, тери менен, тил менен, тери менен, дене менен сезесиң. Ушул 5 орган аркылуу кабыл алуу, бул эмне экен? 5 орган аркылуу кабыл алуу, бул сезимдер аркылуу кабыл алуу. Бул балдар дүйнөнү таанып билүүнүн биринчи тепкичи болот экен балдар. Так, досканы өчүрө берейинби? Жазып отургула, макулбу? Так. Биринчи деңгээл экен, биринчи деңгээли. Так, азыр. Биринчи деңгээли. Ошондо биз мисалы үчүн дүйнөнү кабыл алууну тепкич аркылуу элестете турган болсок, так, азыр. Мисалы карагыла. Эң биринчи тепкич ушул сезимдер аркылуу экен да, мына сезимдер. Ушул мисалы үчүн көзүң менен көрөсүң, андан кийин мисалы үчүн сезимдер менен болгондо мындай болот. 3кө бөлүнөт балдар. Сезимдер менен кабыл алуу 3кө бөлүнөт экен. Эң биринчиси ушул сезүү деп коелу. Сезүү. Андан кийин кабыл алуу. Экинчи деңгээли кабыл алуу. Андан кийин элестетүү. То есть мына бала кичинекей да, мына кичинекей кезинде мына дүйнөнү таанып билип баштаганда, эң биринчи кичинекей балдарда эмне бар? Сезүү бар да, мисалы үчүн. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин көзү көрө баштайт экен, кулагы угат, жытты сезе баштайт. Анан силер деле өзүңөрдү мындай элестетсеңер, кичинекей кезиңерде мындай көзүң менен көргөн нерсени эле алам дей берет эле, кичинекей балдар ушундай го. То есть эң биринчи бул баягы биз ушул сезүү 5 орган менен кабыл алат экенбиз дагы, ошонун негизинде чечим чыгара берет экенбиз. Мисалы үчүн жигит кызды деле көрүп, кыз жигиттерди көрүп, мына жактырып калып атышпайбы? Сыртынан көрүп эле жактырып калып атат. Бул биринчи деңгээл болуп атат да, эң жөнөкөй деңгээл да булчу. Же болбосо сен бир жакшы машинаны көрүп жактырып каласың, анан мындай ал сага пайдалуу эмеспи, зыянбы, билбейсиң. Сен просто көзүң менен көрдүң, же болбосо баягы силер базарга барганда эме кылат го. Кийип көрсөң дейт го. Кийип көрсөң десең мындай кийимди кийсең денеңе жагып калса, ох, болду деп, чалам деп. Бул сезүү да. Бул биринчи деңгээл болуп атат да, биз органдарыбыз менен да кабыл алып атабыз. Ошондо бул
үстүртөдөн болот экен да балдар мындай кабыл алуучу. Себеби сен мисалы үчүн жөнөкөй мисал келтирсем балдар, мына мен силерге айтам да, ушул дептердин бети таптаза, эчтеке жазуу жок десем ким ишенет? Дептердин бети тазабы же там бир нерсе жазылганбы? Мен айтып атам да, бул дептердин бетинде эч нерсе жазылган эмес, ой таптаза десем, силер эмне деп атасыңар? Жок, сөздөр бар, жазылуу деп атасыңар да, талашып атабыз биз силер менен. Мен чынбы же силердики чынбы? Кимдики чын эми? Келгиле. Кимдики чын айтып атат? Биздики дейт, биз. Мен калп айтып атам, чынбы? Эми балдар карасаңар, бул бет эмне экен? Жазылып турбу же жазылбап турбу? Таза экен, мен айттым го. Мен жана бул жакты карап аткам, чынбы? Мен бул жакты карап, бул бет сырты таптаза, эчтеке жазылган жок десем, силер жазылган, биздики чын деп аттыңар да. Силер деле чындыкты сүйлөп атсыңар, чынбы? Мен деле чындыкты сүйлөп аттырмын. Анда кимдики чын? Анда кимдики чын? Кимдики чын эми ошондо? Бардыгыбыздыкы чын болуп калды. Себеби эмне үчүн биз талаштык? Чындык ушундай экен да, бул муну мынтип карасаң, бир жагы таза экен, бир жагы жазылуу экен, чынбы? Анан мен жазылган жок деп мен силерден күчтүүрөөк болсом, мен силерди урушуп коймокмун. Бар отур давай депчи. Чоңдор кичинекейлерди урушуп коет го дайыма, чынбы? Мушташа кетсе күчтүүсү жеңип кетет. Анан мен деле чындыкты айтканда, жазылып турганда деп анан тиги таарынат, анан тиги бул вообще келесип экен, эчтеке жазылбай турса деле депчи. Эки көз карашта карадык. Биз эки көз карашта карагандан мурун биз эмне кылдык? Биз сезимибиз, көзүбүзгө ишендик да эң биринчичи. Бул көзүбүзгө ишенгенде бул сезүүдө деңгээл, кабыл алуунун биринчи деңгээли экен балдар. Биринчи деңгээлинде биз органдарыбыз чектелүү гана информацияны киргизе алат экен мээге. Мисалы үчүн ошол дептердин бир чети таза, экинчи бети кенин эмне болду? Билген жокпуз да биз. Мен билген жокмун, силер билген жоксуңар. Анан ошол биз эң биринчи баягы нерселерди көргөндө, баягы кичинекей кезибизде башыбызда көп маалымат жок, биринчи жолу көргөндө ошол көзүбүз менен кабыл алып, колубуз менен кармап көрүп, ох, мощный экен, сонун экен дейт экенбиз да. Бул биринчи деңгээл экен. Биринчи деңгээлде кабыл алууда биз көп ката кетирип коет экенбиз. Бир нерсени чынбы, калппы билбейт экенбиз. Көрдүңөрбү? Кызыктуу экен балдар. Экинчи деңгээлин үйрөнгүңөр келеби, кабыл алуунун кандай экенин? 5 деген цифраны жөнөткүлөм да, үйрөнгүңөр келсе. Кайтарын байланыш көрөйүн. Эми карагыла. Биз эмне болуп калды? Жакшы, рахмат азаматсыңар. Ошентип мактап турсаңар, мен көбүрөөк сүйлөп турам. Мугалимдер аябай көп сүйлөгөн эл болот го, билесиңерби? Так, эми карап тургула. Биз эмне кылдык? Силер дептерди эми билип калдыңар, Эми экинчисинде карагыла. Эми мен айтам да, эртең мисалы үчүн силер менен жолугуп, мен ошо дептердин кичинекей эле мисалы үчүн мындай эле бурчун эле чыгарып койдум да. Балдар, мо дептер кандай десем, силер эмне кыласыңар? Силерде кабыл алуу элестей баштайт. Силер бир учун көргөндөн кийин эле силерде кабыл алуу иштей баштайт. Бул кабыл алуу деген мындай болот да. Өткөн тажрыйбага негизделген болот. Силер ошондо эртең эмне кыласыңар? Кабыл алууңар иштейт дагы. Бир алыстан ошол дептерди көрсөңөр эле, дептердин аркы бетин, берки бетин дагы башыңарда эмне бар? Элеси пайда болот башыңарда. Чынбы? Элеси башыңарда пайда болот. Ошондо элеси башта пайда болгондон кийин эмне кылабыз? Биз информацияны көбүрөөк кабыл алабыз да. Ошондо мисалы үчүн силер алыстан автобусту көрсөңөр, кандай болот анда? Кандай кабыл аласыңар? Алыстан автобусту көрсөңөр, кандай кабыл аласыңар? Мисалы үчүн биз мурун автобуска да түшкөнбүз да, автобустун ичине түшкөнбүз,
Анын ичинде баягы билебиз. Анан ошондо сен автобусту бетин көрсөң, сен артты бетин элестетесиң, ошондой эле ичин дагы элестетесиң да. Ошону кабыл алуу деп коет. Мисалы үчүн, мен силерге алманы көрсөтсөңөр, анда кандай элестетесиңер силер? Мен мисалы үчүн бир кызыл алманы көрсөтсөм, силерде кандай элестер пайда болот? Даамын сезесиңер, шилекейиңер куюлуп кетиши мүмкүн, могул жактардагы албетте органдар иштеп, мисалы үчүнчү, даамдуулугун, же болбосо баягы жеген ачуу алма, таттуу алма, алмага тиешелүү баягы пирожныйдын бардыгы элестеп кетет да. Бул силердин өткөн чактагы тажрыйбага байланыштуу болот да, ошол кабыл алуу болот. Эми үчүнчү деңгээли бар балдар. Үчүнчү деңгээли болсо, ошо информациянын кабыл алуунун үчүнчү деңгээли абстрактуу ой жүгүртүүнүн биринчи кадамы болот да. Элестетүү. Элестетүү эми кандай экен? Элестетүүнү карайбыз. Экинчисин жакшы түшүндүңөрбү балдар? 3 деген цифраны жөнөткүлө, эгерде жакшы түшүнгөн болсоңор. Az birinchisini karadık, ikincisini karadık, az üçüncüsünü karayız. Tak. Aha, azamatsınlar. Emi karayla üçüncüsü bolsa mında ekan da. Men уже дептерди силерге көрсөткөн жокмун, чынбы? Дептерди мен силерге көрсөткөн жокмун. Ошол эми дептерди мен силерге көрсөтпөй эле, например, дептер жөнүндө мен силерге айтып берейин да. Ошол бул күндөлүк да, балдар, күндөлүк. Мугалимдин баягы жылдык планын жаза турган күндөлүк экен. Анан бул бетинде сөздөр бар, экинчи бетинде пустой, жана силер көргөндөй, анан ичинде болсо маалыматтар жазылбаптыр, жаңы экен. Башыңарда элес пайда болдубу? Элес дегенде ошондо биз баягы нерселерди, объектилердин өзү жок эле, биз ошол нерселерди жөн эле башыбызда элеси менен эле операция кылабыз да. Мисалы, бул абстрактуу ой жүгүртүүнүн биринчи кадамы болот экен, балдар. Абстрактуу ой жүгүртүүнүн биринчи кадамы. Биздин негизги максат абстрактуу ой жүгүрткөндү үйрөнүшүбүз керек да. Мисалы, келгиле, мисалы үчүн бир аялды элестетебиз да. Бир аялды. Азыр мына абстрактуу ой жүгүртүү баягы элестетүү аркылуу, сезимдер аркылуу кабыл алып атабыз да дагы эле. Мисалы үчүн аялды, анан бир балыкты мына элестеткиле. Элестеттиңерби? Аял, балык элестеттик. Эми келгиле балдар, бул аялдын ортосунан бөлөбүз. Анан балыктын да ортосунан бөлөбүз. Ошондо аялдын үстүнкү бөлүгүн алдык дагы, балыктын астыңкы бөлүгүн алып, экөөнү туташтырып койдук. Эмне болду? Жазгылачы. Русалка болду, көрдүңөрбү? Бул биз эмне кылдык? Биз логикалык операция жасадык да. Биз элестетүү аркылуу эмне кылдык? Бул образды каерден алдык? Биз балыкты көргөнбүз жашоодон мурун. Аялдарды көрүп атабыз, Мисалы үчүн дагы ушундай образдар бар го, кентавр бар мисалы үчүн, баягы үстү жагы киши, асты жагы ат болот мисалы үчүнчү. Ошондо биз муну мындай кылып атабыз да, нерселерди биз мээбизге киргизип атабыз, аны менен операция жасап туруп, кайра эмне кылып атабыз? Бер жака чыгарып атабыз. Мисалы үчүн ошондо баягы Менделеевтер, баягы окумуштуулардын ой жүгүртүүсү ушундай да, мисалы үчүн алар кээ бир нерселерди, мисалы үчүн отуруп алып, элес менен кылат да, элестетип, мындай операцияларды кылып, анан кылат. Мисалы үчүн шахматисттерди алалы. Шахматисттерди. Мен мурун дагы өзүм мектепте окуп жүргөндө шахмат ойнойт элек, анан шахматты билесиңер, анан шахматты көп ойной берсеңчи, шахматты досканы карабай эле, көзүңдү жумуп деле элестетип ойной бересиң да, мисалы. Бул ошол баягы ушундай нерселерге чейин жетсе болот да, бул баягы машыгуу аркылуу жетесиң ошогочу. Эми бул жашоодо көп нерселер мына ушундай логикалык операциялар аркылуу пайда болот. Эми биз бул караган нерсебиз, балдар, ушул үчөө тең, бул баягы чектелүү да, балдар. Буларчы баягы кабыл алуу, сезүү экөө тең, мисалы үчүн органдарыбыз менен чектелип калат да. Элестетүүгө уже элестетүүдө баягы ой күлүк болот деп коет го. Ошондо да, мисалы үчүн сен бул жерде отуруп, каалаган жерде элестете бересиң, алыс жакка барып келе бересиң оюң мененчи. Биз өткөндө эсиңерде болсо,
ментальный эксперимент жасаганбыз. 25-июнь болсо, там 109 балл болуп калса эмне кылат элең деп, анан да жаман болду деп мисалы үчүн өкүнүп, анан койгула эми давайте экинчи шанс депчи. Анан мына экинчи шанс болду. Бул ментальный операция кылып атпайбызбы мисалы үчүнчү? Мунун пайдасы көп да, муну колдонуш керек. Эми кийинки деңгээл балдар, кийинки деңгээл. Могул үчөө тең кайсы деңгээл болуп калат экен? Сезимдер аркылуу кабыл алуу. Эми кийинки деңгээл балдар, түшүнүктөр, андан кийин ой толгоо дейли, анан жыйынтык чыгаруу. Понятие суждения, умозаключения, жыйынтык чыгаруу. Баягы биз ортодо деген аналогиялар дегенди билесиңер да? Ортодо аналогиялар деп коет го. Ошо аналогиялар ушул жерден кайсынысын тепкичтен кайсынысында турат дейсиңер балдар. Ушул жерде мына мен номер коеюн, могу биринчи тепкич, бул экинчи тепкич, үчүнчү тепкич, 4, 5, 6, мына. Ошондо 6 тепкич бар экен, 6 тепкич бар экен. Ушул 6 тепкичтин баягы ортодо биз аналогиялар дегенде кайсынысында болот. Так, 6 жазып кел. Элмарс 5 дейт. Может 5 дейт сезим. 6, 3, 5 же 6 дейт. Доскада турат го мына. Видео эмес мына могул 6-ны могу жерге жаздым, көрүп атасыңарбы? Мына кызыл менен мына 6, бул 5, бул 4, 3 цифраларды жаздым го, көрүп атасыңарбы эми? Көрүнүп атабы? Эми балдар карагыла. Аналогиялык жыйынтык чыгаруу деп коет го. 3, 4, 5 дейт айдай. Аналогиялык жыйынтык. Бул аналогиялык жыйынтык чыгарасың. Бул 6-чы деңгээл болот балдар. Көрдүңөрбү? Абстрактуу ой жүгүртүүнүн 6-чы деңгээли. Эгерде силер баягы ушул абстрактуу деңгөө, түшүнүктөр, ой толгоо, жыйынтык чыгаруу деп турбайбы? Биз ошол негизги курсубузда мына биз бүгүн аналогия, логикага киришүүнү баштап атабыз. Мен силерге акырынан чайнап шашпай түшүндүрүп бердим да. Ошондо 6-чы мына түшүнүктөр 4-чүнү, 5-ти, 6-ны, 3-өн тең жакшы үйрөнүшүбүз керек да. Ошол 6-чы деңгээлинде турат экен логикалык ой жүгүртүү. Эмени аналогияларды табышчы. Ошондо жыйынтык чыгаруунун 3 жолу бар балдар. Жазып алсаңар болот. Ошол жыйынтык чыгаруу индуктивдүү жыйынтык чыгаруу деп коет, дедуктивдүү жыйынтык чыгаруу, анан аналогиялык жол менен жыйынтык чыгаруу дейт. То есть ушундай 3 жол бар экен, көрдүңөрбү? Логикада индуктивдүү жыйынтык чыгаруу, дедуктивдүү жыйынтык чыгаруу, анан аналогиялык жол менен жыйынтык чыгаруу дейт. Эми бизде ортодо индуктивдүү, дедуктивдүүнү сурабайт экен балдар. Бизден аналогияны сурайт экен. Бирок биз ошол аналогиялык жыйынтык чыгарганды үйрөнүш үчүн биз индуктивдүү, дедуктивдүү жыйынтык чыгаргандарды дагы үйрөнүшүбүз керек да. Бул логика, логика толугу менен карап үйрөнө турган болсок, биз баягы башында жигит кызга келди же кыз жигитке айтып атат да, мен сени сүйөм деген ошол сүйлөмү туурабы же туура эмеспи? Эмне кылат экенбиз? Ошо түшүнүк, ой толгоо, жыйынтык чыгаруу, туура жыйынтык чыгарып, анан биз туура чечим кабыл алуу. Мисалы үчүн, ортодон деле силер даярданам дейсиңер, же болбосо дагы эмнени алабыз? Тишиңер ооруса тиш докторго барабыз. Кыскасы биз күнүнө аябай көп чечим кабыл алабыз да. Ошол кабыл алган ар бир чечим бизди максатыбызга жакындатат, же болбосо алыстатат. Эми ошол чечимибизди чын маалымат чынбы же калппы ошону билиш үчүн биз эмне кылышыбыз керек экен? Сезим кабыл алуунун негизинде эмес,
сезим менен могу кабыл алуу деп атпайбызбы, биринчи, экинчи деңгээл. Мында биз жаңылып кала берет экенбиз да. Аны баягы могу мен көрсөткөн мисалды гана элестет эме кылсаңар болот да. Биз дайыма эмне тажрыйбанын негизинде ой жүгүртөт экенбиз да. Баягы мурун жаттап алган нерселер, логикалык ой жүгүртүүдө эмне кылыш керек экен? Кийинки деңгээлдерди дагы биз өздөштүрүшүбүз керек экен. Демек, логика эмнени үйрөтөт экен балдар? Эмнени үйрөтөт экен логика? Түшүндүңөрбү? Түшүндүрө алдымбы? Жеткире алдымбы? Жазгыла эми кана. Так, туура жыйынтык чыгарууну, чындык жана калпты ажыратууну ой жүгүртүүнү. Туура жыйынтык. Так, түшүнбөй калдым дейт, видео запись болуп атат. Сабак бүткөндөн кийин Телеграмга жөнөтөм. Кайра кайталап көрөсүңөр. Анан үйрөнөсүң, инсан. Так, биринчи жолу түшүнбөй калса эчтеке эмес. Бул логика жеңил эмес да, жеңил болсо логикалык ой жүгүртүп проблемабыз азыраак болмок да кичине. Ар ким эле бир сөздү айтса ошого ишенип алып эле жүрө бербейчи. Түшүнбү? Жыйынтык чыгарууну, ой жүгүртүп, ойлонуп. Эми көрдүңөрбү, ой жүгүртүүнү биз үйрөнүшүбүз керек экен балдар. Бул ой жүгүртүүнү мисалы үчүн чет мамлекеттерде, мисалы үчүн критикалык ой жүгүртүү деген сабагы бар да, аларда мисалы үчүн critical thinking деп аларга киргизилген бар. Мисалы үчүн бизде даже университетте ошо критикалык ой жүгүртүү деген даже университеттин программаларында жок да. Бул мисалы үчүн логика, бул МВДда өтүлөт, мисалы үчүн академия МВД бар го, жана сот, юрист, адвокаттар, алар логикалык ой жүгүртсө өтө күчтүү болуш керек. Себеби ал жерде адамдын өмүрү болуп атпайбы, түшүнбү? Кылмыштарды табыш керек, мисалы үчүн. Алар ошол ой жүгүртүп атып, ар кандай версияларды түзүп, ошентип атып табышат да. Бул жерде баягы көрдүңөр, ой жүгүртүү. Ошондой эле мына силер туура жыйынтык чыгарганды үйрөнө турган болсоңор, ортодон көп балл аласыңар балдар. Көп балл аласыңар. Андан кийин университетке барганда да силерге аябай чоң пайдасын тийгизет. Ошондуктан логиканы аябай кызыгып, чын жүрөктөн берилип, аябай убактыңарды бөлүп үйрөнө турган болсоңор, силерге көп мындай эме пайдасы бар да, жашоодо пайдасы бар. Ошол себептен жалпы республикалык тестке балдар мындай уже логикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрсүн деген мындай бир балким ошол максаттардын бирөөсү да, ой жүгүртүүсү өнүксүн. Эми бул жагы түшүнүктүү болду, Так, сезүү, кабыл алуу, элестетүү, түшүнүктөр, ой толгоо. Так, суроолор барбы, балдар? Логика боюнча курстар барбы агай дейт. Ооба, логика боюнча курсту мына өтүп атабыз. Кыргыз тилинде таба албайсыңар го дейм, балдар. Кыргыз тилинде логика жөнүндө курс десеңер, билбейм. Мен өзүм атайын логикалык орусча китептер бар экен. Ошолорду таап, бир 2 жылдан бери үйрөнүп атам, ушу силерге үйрөтөйүн депчи. Анан буюрса мына бул сабакты баягы логиканы толук могул түшүнүктөрдү толук талдайбыз балдар. Ой толгоону талдайбыз. Кантип ой толгош керек экен, кантип ой жүгүртүш керек экен, ошону карайбыз. Анан кантип жыйынтык чыгарыш керек экен, ошолорду дагы үйрөнөбүз буюрса. Ошондо анан баягы силерди мындай оңой эле алдап кое албайт да бирөөчү. Эгерде ушул инструменттерди үйрөнө турган болсоңор, силерди ар ким келип эле башыңарга лапшаны иле албайт кулагыңаргачы. Буюрса. Анан силер ошондо жашоодо ар бир мындай бир нерсе менен беттешкенде, мындай бир проблема менен, бир маселе көйгөйгө менен беттешкенде, мындай ушул логикалык ой жүгүртүүнү колдоносуңар мына. Инструментти колдонушубуз керек.